16 сентябрда Бишкектин 1-Май райондук сотунда клооптун мурдагы кызматкерлерине 2 оператор жана 2 бухгалтерге карата иш каралды. Отурумда операторлор Жомарт Дулатов менен Александр Александров мурдагы күнөөнү мойнуна алган көрсөтмөсүнөн баш тартышты. Алар буга чейин басым алдында жана бошотобуз деген убададан кийин аргасыз мойнуна алганын айтышты. Азыр мен күнөөмдү мойнума албайм. Биринчи жолу мойнума алганым, чын айтам. Абдан коркконумдан эле. Биринчи жолу тергөө абагына түшүп калдым. Тергөө тараптан күнөөнү моюнга алсаң, үй камагына чыгарабыз. Өлкөдөн чыкпоо тууралуу тил кат менен кое беребиз деген сунуш болду. Мен түрмөгө түшүп калуудан коркуп макул болдум. Иш материалдарында мен ошол видеолорду тарттым, монтаж кылдым деген көрсөтмөм бар. Бирок бул чындыкка дал келбейт. Мага үй камагын убада кылышып, ошондой көрсөтмө берүүгө мажбурлашкан. Өзүмдү каралап коюуга туура келди. Клооптун бухгалтерлери болсо Темиров Лайфка эч кандай тиешеси жок экенин, алардын иши каржы эсептери менен гана чектелерин билдиришти. Тергөөнүн версиясы боюнча алар Темиров Лайф каналына чыккан видеолор аркылуу жапырт башаламандыкка чакырык жасашкан эмес. Бирок бул клооп менен кандайча байланышканы түшүнүксүз. Тергөөнүн далил катары көрсөткөн видеолору клооптун сайтында да, социалдык тармактарында да эч качан жарыяланган эмес. Редакция кызматкерлери да Темиров Лайф үчүн материал даярдашкан эмес. Муну айыпталуучулар да, алардын адвокаттары да, мамлекеттик эксперттер да түшүнбөй жатышат.